Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы элер алчына спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. АКШ коронавирус пандемиясынын эмики очогу болушу мүмкүн деп эскертишүүдө. Президент Трамп болсо жашоо жакында калууна келет деген үмүтүн билдирди. Британиядагы чакан айыл бир нече кылым мурунку чума эпидемиясынан бүгүн сабак алууда. Ошондой эле руандалык футболчунун геноцидтен аман калганын, андагы спорттун касиети тууралуу баяндайбыз. АКШ президенти Дональд Трамп Америка апрель айынын ортосуна чейин коронавирустан кутулат деген үмүтүн билдирди. Ошол эле учурда Нью-Йорк шаарынын башчысы вирус тездик менен жайылып жаткандыгын белгиледи. Сенаттын лидерлери жана Ак үй коронавирус пандемиясынын экономикага тийгизген кесепеттерин алдын алууга $2 триллион бөлүү тууралуу макулдашты. Америкада 55 000 адамга коронавирус жугуп, андан 800 киши каза тапты. Нью-Йорктуктар 11 сентябрдагы чабуул болгон жерди Ground Zero деп атап коюшат. Ал сөз бүгүнкүдөй катаал учурда да кайталанып жатат. Шаар тездик менен жымжырт боло түшкөнү менен ар 3 күндө вирус жуктургандар 2 эсеге көбөйүп жатат. Абал мурда болжогондон тез курчуп, алдыдагы 2 аптанын ичинде туу чокусуна чыгышы мүмкүн. Саламаттыкты сактоо түзүмү азыртан эле кыйынчылыктарга туш болуп жатат. Адамдар текшерилүү үчүн кезекке туруп жатышат. Олуттуу коркунуч жаратып жаткан илдетти дарылоо үчүн керебеттер, вентиляторлор жана медициналык кызматкерлер зарыл болуп жатат. Манхэттен көргөзмө борборунун имараты утурумдук госпиталга айланды. Нью-Йорк шаарында 140 000 керебет жетишпейт. Учурда болсо 50 000ден ашуун гана керебет бар. Дональд Трамп апрелдин ортосунда Америкада саякаттоо чектөөлөрү алынат деген жаңылыктан улам, Нью-Йорктун демократ губернатору адамдар көз жумушу мүмкүн деп, ага карата кескен каршылыгын көрсөттү. Менин апам өлбөс жан эмес. Сиздин апаңыз да өлбөс жан эмес. Биздин бир туугандарыбыз да тирүү жан. Ошондуктан биз адамдардын өмүрүн тобокелге салчу шартка макул болбойбуз. Биз акчаны адам өмүрүнөн жогору койбойбуз. Бизнестин биринчи мыйзамы да адам өмүрүн сактоо. Президент Трамп Fox News телеканалына маек куруп, коронавирусту кайрадан сасык тумоо менен салыштырган. Анда ал Америка эч качан жабылбаганын айтып, АКШнын экономикасын басаңдаткан чектөөлөрдү жеңилдетүүнү көздөп жатканын билдирген. Өлкөдө чектөөлөр алынып, Пасха майрамына чейин мурдагы калыпка келип калууну каалайм. Кийинчерээк ал мындай чечим фактылардын жана маалыматтардын негизинде кабыл алынарын айтты. Өлкөнүн жугуштуу оорулар боюнча башка адиси соңку мөөнөт жылышы мүмкүндүгүн айтты. Маалыматтын негизинде, бирок ошол эле учурда күндөн күнгө, аптадан аптага ийкемдүү болуу керек. Эмне кылуу керектигин мүмкүнчүлүктөрүңүзгө карап көрүңүз. Президент мындай чечкиндүү же оор чечимдерге чанда гана туш болот. Британиянын Дербишайр аймагындагы Эйам аттуу айылда коронавируска өтө олуттуу маани беришүүдө. Мындан 3 кылым мурун бул жерде чума илдети жайылганда, айылдын тургундары өздөрүн бекитип, илдеттин башка жерлерге тарап кетишине бөгөт койгон. Жүздөгөн кишилер набыт болгон экен. Бирок Эйамдын тургундары коронавируска дагы ушундай мамиле керектешүүдө. Фергал Кийин баяндайт. Кризис бүткүл жакка тараган жагдайда, жада калса эң алыскы аймактардан да баарыбыз сабак алсак болот. Британиядагы Эйам айылында бир нече кылым мурда көп адамдардын өмүрүн алган окуя азыркы кезде вируска каршы турууга дем берүүдө. Бул жерде 350 жыл мурун чумадан каза болгон айылдыктардын аты жазылган. Алар чума илдетин жуктуруп алгандыктан, анын тарашын токтотуу үчүн өз айылын толугу менен обочулуп алган. Ошол тургундардын урпактарынын бири ата-бабаларынын өз өмүрүн курмандыкка салып бергени, аларга өзгөчө үлгү болгонун айтат. Азыр болсо баары эле бир гана мен дешет. Супермаркеттерде арабаларын толтуруп сатып алып жатышат. Баары товарларды талап жатканы туура эмес. Антпесе башкаларга эч нерсе калбайбы? Биз бири-бирибизди ойлоп, бизге эмне деп айтышса, ошону аткарышыбыз керек.
айылдын 260 тургуну набыт болгон экен. Башкаларды сактоо үчүн айылдаштарын изоляцияга үгүттөгөн диний ишмер Уильям Момпессон болгон. Бүгүнкү күнү Эйям айылынын диний өкүлү аялында коронавирустун белгилери байкалгандыктан өзү да карантинде жатат. Бир канча кыл мурда ата-бабаларыңыз жасаган ыкма сизди таң калтырабы? Көп учурда чиркөө аркылуу басып, жазуулардын арасынан ата-бабаларымдын аттарын көргөнүмдө, эгер ошого окшош окуя азыр болсо кандай болмок деп ойлочумун. Азыр болсо анын жообун тапкандаймын. Чиркөө кызматкери Гилберт жамаатты багыттоо үчүн социалдык тармактарды колдонот. Көптөр өз ыктыяры менен кайрымдуулук иштерди жасап жатат. Карыларга жардам берип, бири-бирибизге жөлөк, таяк болуп туруу өтө маанилүү. Айылдын мектебинде директор көпчүлүк окуучуларын үйлөрүнө жөнөттү. Эйям айылынын мектеби саламаттыкты сактоо жана чукул жардам көрсөтүү кызматында иштегендердин балдары үчүн ачык болот. Тандоо кылуу үчүн оор учур келди. Анткени Уна Гилберстон микроб ташып келип, чогуу жашаган улгайган атасына жуктуруп алышы мүмкүн деп кооптонуп, атасын кайра өз үйүнө жөнөтүүгө туура келди. Атамды же үй бүлөмдү, же жумушту тандашым керек болду. Анткени мен мектептен улгайган атам жашап жаткан үйгө коронавирустун микробторун ташып барышы мүмкүн деп корктум. Себеби мектепте да керекмин. Бул кыштактын тургундары чоң ата, чоң энелери менен чогуу же жанаша жашайт. Кичинекей болгону менен жаш балдар да бул кризис канчалык олуттуу экенин жакшы түшүнөт. Менин чоң ата, чоң энелерим мен үчүн абдан кымбат. Мен аларды аябай жакшы көрөм. Эгер аларга бир нерсе болсо, катуу капа болом. Таң калыштуу, тынч эле жүргөнбүз. Бул вирус чыга калып бүтүндөй дүйнөгө чоң таасирин тийгизди. Айылдын комитети учурда 95 жаштагы Шейла Випан сыяктуу улгайган адамдардан кабар алууда. Экинчи дүйнөлүк согушта ал 4 жылга ата-энесинен алыс эвакуацияланган. Өлкө башынан өткөргөн каргашалуу күндөрдү ал жакшы билет. Туура, мен 95 жашка келип калгандыктан этият болушум керек. Элди жылмайта турган нерселерди жасоого аракет кылам. Мен азыр эле чымчыктарга жем берип келдим. Ооба, мен аларга дагы кам көрүшүм керек. Бул жерде айылдыктар кризисти чыдап гана жеңбестен, бул учурда адамгерчиликти да унутпоого аракет кылууда. Эфирде BBC эл аралык жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Британ тактысынын биринчи саптагы мураскери Принц Чарльз коронавирус жуктуруп алганы тастыкталды. Королдук өкүл билдиргендей, 71 жаштагы Принц Чарльз коронавирустун анча оор эмес түрүнө мүнөздүү симптомдорго туш болду. Жалпысынан анын абалы дурус деп айтылууда. Ал өзү жана жубайы Камила Шотландиядагы Балморал сарайында карантинге бөлүндү. Орусиянын президенти Владимир Путин конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдумду коронавирус кризисине байланыштуу артка жылдырды. Өзгөртүүлөр Путинге 2024 президенттик шайлоого кайра катышып, бийликте узагыраак турууга жол ачмак. Орусияда 658 киши вируска чалдыгып, бул сан күн сайын өсүп жатат. Кытайда бир нече ай толук изоляцияга алынган Хубей провинциясы өлкөнүн башка аймактары менен транспорттук байланыштарын калыбына келтирүүдө. Поезддер жана аба каттамдары кайра жүрө баштады. Коронавирус адеп пайда болгон Ухан шаары 2 аптада транспорт байланыштарын баштайт. Жалпы өлкө боюнча вирусту жуктурган жаңы учурлар кескин азайды. Индияда пандемиянын жайылышын ооздуктоого багытталган 3 апталык тыюу күчүнө кирди. Премьер-министр Нарендра Моди элге үйлөрүнөн чыгууга толук тыюу салынат деп билдирген соң, ири шаарларда, анын ичинде Делиде эл дүрбөлөңгө түшүп, тамак аш сатып алууга сүңгүдү. Учурда өлкөдө 560 кишиге вирус жукканы аныкталып, 10 адам каза тапты. Коронавирустан тышкары. Афганистандын баш каласы Кабулда сикхилердин ыйык жайына чабуул жасалып, 25 адам курман болду, 8 киши жаракат алды. Бул жайга куралчан киши кирип келип ок чыгарган. Ал шаардын бул бөлүгүндө жашаган бүлөлөрдү аткылады. Ислам мамлекети тобу бул чабуулду жасадык деп айтып чыкты.
Руандада Тутси халкына каршы геноцид жүргөндөн бери 26 жыл өттү. Анда 100 күндүн аралыгында 800 миңге жакын адамдын өмүрү кыйылган. Көптөгөн кишилер оор жаракат алышкан. Ошол кыргында эптеп аман калган кишилердин бири Тутси улутундагы Эрик Мурангва Юджини. Ал учурда 18 жаштагы Эрик Руанданын эң мыкты футбол клубунда дарбазачы болгон. Around 1 p.m. local time. Жергиликтүү убакыт боюнча түшкү саат 1-де ушул үйгө бир топ аскер кыйкырып кирип келди. Аябай корктум. Бир аскер мени таанып, дароо өзгөрдү. Сүрөттөрүм мени сактап калды. Менин атым Эрик Мурангва Южин. Мен Руанданын мурунку эл аралык футболчусумун. 1994 Тутси элине каршы геноцидте аман калганмын. Геноцид 100 күнгө созулуп, 800 миң киши көз жумган. Ал башталгандан кийин бир нече апта өтүп, жөн жай тургундарды геноцидге аралашууга үгүттөшкөн. Бирок окуя болордон бир ай гана мурда футбол элдин башын бириктирип жаткан болчу. Африка кубогунда Руанданын район спорт курама командасы Судандын Аль-Хилал командасы менен беттешкен. Ошол жагымдуу учур дали көз алдымда. Стадион адамдарга толгон эле. Эрик дарбазачы болчу. Анын командасы 4-1 эсебинде уткан. Биз оюнда жеңишке жетишкенде ар башка эл болсок да, ошол учурда баары унутулуп, бир муштумга биригип жеңишти майрамдап жаттык. Бир күнү аскерлер Эрикти өлтүрүү үчүн башкала Кигалидеги үйүнө келишти. Аскерлер буюм тайымдарымды ыргытып, үйдү тинтип киришти. Аябай корктум. Алардын арасында фото альбомум да бар болчу. Бир аскер аны көңүл коюп карап калды. Ошондо анын жүзү өзгөрүп, кийинчерээк менин ким экенимди билди. Кийин 10 мүнөтчө футбол тууралуу сүйлөштүк. Чынын айтсам, сүрөттөр менин өмүрүмдү сактап калды. 25 жаштагы Эрик футбол жана Ишами фондуна кайрымдуулук кылуу аркылуу адамдардын башын бириктирет. Эриктин кайрымдуулук фонду Руанда боюнча иш алып барат. Көп киши геноциддин кесепети тууралуу кайгырып азап чегишти. Диний кызматкер катары элди дин менен ынтымакка чакыруу кыйын. Бирок эгер спорт менен баштаса, жаштар ага оңой кулак саларын билдим. Көрүп турганыңыздай, балдар менен кыздар чогуу ойноп, чогуу үйрөнүп жатышат. Мындай оюндардан биз рахат алып, чыр-чатактан, дискриминациялоодон алыс болобуз. Футбол мага эмне болгонун жакшыраак түшүнүүгө жана башкалардын алдында ошол түшүнүккө каршы турууга жардам берет. Адамдардын түшүнүгүн өзгөртүү татаал жана ага көп убакыт кетет. Бирок адамдардын түшүнүгү бир аз да болсо өзгөргөнүнө кубанычтамын. Жаңылыктардын соңунда коронавируска байланыштуу туристтер үчүн жабылган Кытайдын улуу дубалы кайра ачылды. Ал туура 2 ай бою жабык турду. Дубалдын Бейжиңден 80 километр аралыктагы бөлүгүнө туристтер өзгөчө көп келишет. Анын үстүнөн басабыз дегендер узак кезекке турушту. Вируска байланыштуу дале чектөөлөр бар, элдин температурасын ченеп, бир учурда чакталуу сандагы кишилерди гана киргизип жатышат. Ошентип акырында барысы калыбына келет, ага чейин чыдап, карантинде сактаңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радио программаны уксаңыздар болот. BBC-нин жаңылыктарын Facebook'та, Twitter'де жана YouTube'да табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.